Анжелика Кайратовна, эң негизгиси мамамдын жүрөгү меникинен жакшы экен. Бир эле учурда өзүм дагы, мамам дагы чекап өтүп алдык. Дарыланууда адамдын өзүнө болгон ишеничи жана моралдык колдоосу күчтүү болуш керек экен. Азыр көбүнчө стресске жаштар түшүп, жогорулар пайда болуп, өздөрүнүн кыймыл-аракетин, эмоцияларын көзөмөлдөй албай жатышат. Адептүүлүк менен сабырдуулуктун үстүндө иштеш керек. Алдыда 6 айга чейин көзөмөлдө болуп, улам келип турам. Деңиздин жанында колдон келишинче көбүрөөк күн өткөрүү дагы пайдалуу экен. Докторлордун тажрыйбасы эшигинин алдында жазылып, бардыгы активдүү инста колдонуучулар экен. Дароо баракчама катталышты. Лайк коюп көңүлүмдү көтөрүп турабыз дейт. Бардыгын дагы сториске нервтерди ток менен текшерип жаткан видео кызыктуу болду. Кадимкидей нервтерге ток берет экен. Чачым тик туруп калды. Бардыгын уюштуруп докторлорго мени дайындаган Динаре эжекеме рахмат. Найзира Айтбекова 120 депутаттын 108-и кайра келе жатышат. 120 депутаттын 108-и кайра келе жатат. Болгондо да сөз эркиндигин тыйгандар, эркиндикти башка өлкөгө өткөрүп берүүчүлөр, өлкөнү соодалап сатуучулар, токпалдар, көздөрүн май баскандар келе жатат. Таразанын бир ташында ушулар, берки ташында элден чыккандар, жаңы жүздөр, акылдуулар бар. Шайлоо баарын чечет. Эл чоң күч. Күчүбүздү билбей жатабыз. Шайлоого жылда 1,5 миллион эле адам катышат. Калганы кайдыгер болуп жатып алат. Анын жарымы акчага сатылгандар. Шайлоого жарамдуу элдин саны 3,5 миллион. Мурун барбай, кайдыгер карап жүргөндөр ойлонгула. Сенин добушуң улуу күч. Ошон үчүн сатып алганга аракет кылып, чуркап жүрүшөт. Акчасын алган күнү да кабинага киргенде сен жана сенин тандооң калат. Кимге шайлаганың билинбейт. Тандап шайла. Дебаттарды YouTube'дан көрүп чыккыла. Ар бир партия менен тааныш болгула. Эчен жылдан бери саясатта жүрүп, жерин, элин саткандардын таттуу тилине кирбей, жүрөгүндө жалыны барларды, эскиликтен тажап, жаңы нукка бараткандарды шайлагыла. Тандоо көп. Баарына каршы дегенге жеңилебиз. Кайра эле көпөстөр келет. Элдик партияларда акча жок, калып калышат алар. Ойгон элим, бир туралы. Маалымат булагы Араба Чекиткейжи. Айгерим Расул кызы 5 күндөн бери тойдон башым чыкпады. Ырчы Айгерим Расул кызы тойлордун маалы кызы болуп жатканын билдирди. Бул тууралуу ал өзүнүн социалдык баракчасына жазды. 5 күндөн бери тойдон башым чыкпады. Бир күндө 3-4 жерге барып, жар айтып, чарчап келип пост жүктөгөнгө деле кол бошогон жок. Галерея толуп кетти. Эми жүктөйүн, деп билдирди көрөрмандарына Ырчы айым. Эскерте кетсек, 29 сентябрда Бишкек мэриясынын жана улуттук филармониянын алдына тамада музыкант, кафе тойканалардын ээлери тойлорду токтотууга каршы митингге чыгышты. Маалымат булагы Араба Чекиткейжи. Мирбек Атабеков. Кыргызстанда той болбосо 100 миңдей адам жумушсуз калат. 29 сентябрда тойго кызмат кылган адамдардын катышуусунда «Биз иштегибиз келет» аттуу тынчтык митинг өттү. Бул боюнча белгилүү ырчы Мирбек Атабеков Барс медиага төмөндөгүдөй пикирин билдирген. Менимче, Кыргызстанда той болбосо 100 миңдей адам жумушсуз калат. Себеби көпчүлүк адамдардын жумушу той менен байланыштуу. Мисалы, ашпозчу, официант, ырчы чоорчу, тамада, базарда соода кылгандардан чаш тараштарга чейин жумушсуз калышат. Тойдо иштеген адамдар иштей турган башка жумуш орундар болсо, иштешмекте. Алардын деле топтогон запастары түгөнүп жаткандан кийин туура түшүнсө болот. Азыр тойго тыюу салынган күндө деле жашынып алышып өткөрүп жатышат. Бизде мыйзам чыгарса деле анын иштеши кыйын да. Мурун фонограмманы жоебуз деп чыгышкан. Элдин аң сезими даяр болбосо, мыйзам кабыл алуунун пайдасы жок. Той өткөрөм дегендер өткөрө беришет. Тартипти көзөмөлдөгөндөр деле акча алып, көз жумуп коюшууда. Биздин мамлекетте баары эле акча менен бүтөт да. Мисалы, Швецияда карантин болгон жок. Себеби карантин экономикага дагы өз таасирин тийгизет. Бизде деле оору күчөп кетсе, тойканалар өздөрү эле жабылып, керек болсо мекемелерин обсервацияга беришти. Эл деле келесоо эмес. Оору күчөп кеткенде деле бизде карантин болгон жок да.
Оору болсо өздөрү эле жабылат. Азыр деле байкап жатам. Элдер кайрадан бет каптагына башташты. Адамдар тойго барып, чер жазып келишет. Биз деле элдин тойду сагынганын байкап жаттык. Адам үйдө отурса деле стресске кабылат. Той антистресс да. Ооруган адамдар тойго бара берсе болот. Ал эми оору электер сактанганы туура. Мен бул суроого каршымын же макулмун деп айта албайм. Ооба десем бир жагынан оору тарап кетиши мүмкүн. Учактардан дары сээп жатышат дегенге деле ишене албайм. Себеби оору адамдан адамга жугат. Кандай болсо дагы ден соолукту биринчи орунга коюш керек. Бирок ачкачылыктан деле өлүп жатышпайбы? Ачкадан өлгөндөн көрө тобокелге салып иштеген, ооруп айыккан жакшы. Улумун сактанып иштебей койсо болот, бирок жаштар иштеши керек. Маалымат булагы аргумент чекиткейчи. Дастан Шаршеев, мушкер, спортчулар саясатка барсак жебей таза иштей алабыз. Бул мырзада атуулдук сезимдер күчтүү экенин даана байкалат. Ал өлкөгө пайда келтирем, элиме кызмат кылам деп ар тараптан изденип, билек түрөө ишке киришкен чагы. 1,5 ай мурун Ысык Көл облусунун жетекчисинин жардамчысы болуп дайындалган спортчу Дастан Шаршеев менен жаңы киришкен кызматы, спорт жана башка темада маектештик. Саламатсызбы, Дастан мырза? Иштериңиз жакшыбы? Мамлекеттик кызматка көнүшүп калдыңызбы? Жакшы буйруса, үйрөнүп жатабыз. Алгач сунушту кандай кабыл алдыңыз? Мен бул кызматка даярмынбы деген ойлор болдубу? Негизи мага күтүүсүздөн болду. Албетте сунушту ойлонуп кабыл алдым. Анткени өзүбүздүн жери бизге колундан келип турганда кызмат кылууну чечтим. Эми буйруса иштеп баштадык, жумуш көп. Спортто жүрүп мамлекеттик кызматка өттүңүз. Оорчулук жаралдыбы? Азыркы учурга чейин эле оор, бирок Кудайга шүгүрүп билимим бар. Чемпион болуш деле оңой эмес. Бир эле күч эмес, башты да иштетиш керек. Бул нерсени мен билбейм. Колумдан келбейт деп кыла албай койгон болбойт. Кудай өз элине жерине барып кызмат кыл деп оомат берди. Буйруса иш үстүндөбүз. Бийлик өкүлдөрүнө көп сындар айтылат. Сиз дагы сындап келгенсиз. Кызматка барган соң оюңуз өзгөрдүбү? Чындыгында сын айтыш оңой экен. Иштеп жатканыбызда 1,5 ай болду. Ысык Көл аймагын айланып, ар бир айылга барып, ал жактагы жагдайлар менен таанышып чыктык. Акыбал кандай иш башташыбыз керек пландап алып, 10 кадам деген программа менен иш алып барып жатабыз. Деги эле Ысык Көл абалы оор. Биринчиден, көп айылдарда таза суу жок. Экинчиси, бул жол маселеси. Жерлер трансформация боло элек. Жайыттарды бөлүштүрүп, каралган, каралбаган көп жээктерди тактап, эмдиги жылдан баштап жергиликтүү тургундарга иштеткенге бергени жатабыз. 3 жылдан кем эмес убакытка алып, көл жээгин карап иштетишет. Пандемия күч алган оор учурдан кийин оюңуз кандай өзгөрдү? Абдан өкүнүчтүүсү, азыр турган тушкан болуп, муну тигини шайла деп бөлүнүп урушуп жатабыз. Пандемия маалында баарыбыз арабабызды чогуу сүйрөп, биримдиктүү, күчтүү болуп жаттык эле. Азыр эки жат болуп бийлик, мандат талашмай болуп кетти. Бирок ошол эле талапкерлердин арасында чыган жигиттер бар. Ошолор депутатка барса көп нерселер өзгөрөт. Пандемия маалында көптөгөн илимдүүлөр, акындар, алымыбыз чубак ажы өтүп кетти. Адамдар көз алдыбызда өмүр менен коштошкон учурлар болду. Батиринен куулуп чыгып калган, акча отурган канча үй бүлөнү көрдүк. Эч нерсеси жок ыйлап отурган жесир аялдарды, жетим балдарды, эне аталарды көрдүк. Ушулардын баары кызматка барууга түрткү болду. Өткөндө айлык алдым. Айлыгым 9600 сом. Жумушка айлык акы үчүн барган жокмун. Элиме кызмат кылайын, бийликке жетпеген сөзүн жеткирейин, колумдан келгенин чечейин деп бардым. Депутаттыкка талапкерлигиңизди коюу жөнүндө ой болгон жокпу? 3 партиядан сунуш келген. Жакшылап, таразалап, жөн эле бирөөнүн куралы болуп калбайын дедим. Депутат болуш оңой эмес. Бул чоң жоопкерчилик. Мен азыр 30 жаштамын. Тажрыйбам жетишпейт. Ал жака барып алып, пайда алып келбей, зыян келтирип албайын деген ойдомун. Кабыл алынып жаткан мыйзамдарга макулдугуңду беришиң керек. Ал эми мыйзам экенин билбей туруп, колдоп берип койсоң, ага да жооп бериш керек. Кудайым буйруса, келечекти терең ойлоп, депутаттарга сын айта бербей, иш жүзүндө өзүмдү баштап, балким кийинки чыгарылыштарга барам. Бул жылы депутаттыкка бир топ спорт өкүлдөрү ат салышууда. Буга каршы пикирин билдиргендер дагы бар. Сиз кандай көз караштасыз? Спортчулар эмне адам эмес бекен? Мушташкандай эле билип саясатчы боло албайбы? Профессионал спортчу болуш оңой эмес. Биз ошончо мээнет кылып, желегибизди желбиретип, даңктап жаткан өлкөбүз сатылып, карызга чөгүп бара жатса, биз элибизге кызмат кылбаганда ким кылат? Биз спортчулар саясатка барсак жебей таза иштей алабыз. Бизде бардык нерсе жолго коюлган. Казынадан жебей таза иштеп бер болду.
Өткөн жылы эки беттеш өткөрүп, экөөдөн тең жеңүүчү болгонсуз. Бул жылга кандай пландар бар эле? Өзбек мушкери Нурсултан Рузибаев менен беттешүүгө Өзүңүз сүйгөн спортчуга ставка коюп, акча утуп алыңыз. Жөнөкөй регистрацияны тандап, пополнить счетко кириңиз. Арлан аркылуу акча толуктап, миллиондогон утуштарга ээ болуңуз.